11 каналы менен кошо чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү болуп жаткан жаңылыктарга көз чаптырыңыз. Мен Айгерим Жаныкул, кыскачалар тууралуу. Абакта жаткан Аскаровдун тагдыр ташы эми кайсыл жака ойт? Жогорку соттогу жараянга Аскаровдун өзүн катыштыруу маселеси ачык бойдон калды. Дүрбүлөңгө салган күйдүргөгө да Казакстанда 25 адам кабылгандыгы айтылууда. Буга чейин бул илдет Караганда, Алматы жана Түштүк Казакстан облустарында катталган. Аларда Суданда эки саясатчынын тирешүүсү бүтүндөй өлкөнү баш аламандыкка кептеди. Президент менен виценин каршылашуусунан ондогон адамдын каны төгүлдү. Мунун баары бир нече мүнөттөрдөн соң четинен айтып берем. Ол өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишинен кайрадан жанданганы туурасында кептен баштасак, эсиңиздерде болсо Бириккен Улуттар уюму Аскаровго карата кыргыз бийлиги адилетсиз чечим чыгарды, өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берген жок деген дооматтарды айткан болчу. Соттук процесске Германия, Британия, Швейцария, Франциянын элчиликтеринин өкүлдөрү көз салды. Беле кетсек, Аскаровдун өзүн катыштыруу маселеси ачык бойдон калды, бирок адвокаттар бул эл аралык укук эрежелеринде каршы келерин эскертишти. Ошондой эле укук коргоочу Төлөкан Исмаилова болсо Аскаровду кыйнашкан деп билдирди. Процессте башка жактоочулар Бириккен Улуттар уюмунун комитетинин чечимин бетке кармап, андыктан Аскаровду бошотууга милдеттүү деген ойлорун айтышты. Аларда эл аралык журналисттерди коргоо комитети туура 2 күндөн кийин Бишкекке келмей болгон Германия канцлеринин мүмкүнчүлүгүн колдонуу менен Аскаровду абактан чыгаруу жолдорун узартпастан таба тургандыгын үмүт артууда. Жаңы ачылган жагдай боюнча Аскаровго карата жогорку сотто соттук коллегия сот процессин баштады. Ал жаңы ачылган жагдайды билесиздер. Ал ООНдун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаровдун иши боюнча чечимин кайра карап чыгуу деген. Ошо боюнча карады. Судья докладчик өзүнүн сөзүн сүйлөп доклад берди. Андан кийин Аскаровдун жактоочу адвокаттары, эки адвокаты сүйлөдү. Андан кийин анын коомдук адвокатына дагы өтүнүч келтиришип, коомдук жактоочуну дагы суранышты. Соттук коллегия коомдук жактоочунун болушуна да макулдугун берип, коомдук жактоочусу дагы жактады. Аскаровдон кийин сөз жабырлануучу тарапка берилмек, бирок жабырлануучу тараптын сот отурумуна келбей калгандыгына байланыштуу тыныгуу жарыяланды. Тыныгууга да жетишкен жок. Ошого байланыштуу эртеңки күнгө саат 10го жылдырылды. Азимжан Аскаров 2010 жылдын июнь айында Ошто болгон кайгылуу окуя учурунда укук коргоо органында иштеген кызматкерди ырайымсыз түрдө өлтүрүүгө катыштыгы үчүн соттолгон. Ошол окуяны эске сала кетсек, куралчан 13 милиция кызматкери нааразы болгон топко түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштаганда, ал топ тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүн аюусуз сабап, ал эми аймактык милиционер Сулаймановду өлтүрүп, анын денесин өрттөп жиберишкен. Жаңылыктар да калды да Өзбекстандын транс чектүү аймактарда кичи ГЭСтерди куруу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул туурасында өткөн брифингде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов билдирди. Айтымында Өзбекстандын транс чектүү дарыя боюнча ГЭСтерди куруу боюнча позициясы өзгөргөн жок. Ташкент мурдагы эле ГЭСтер дарыялардан төмөн жагында жайгашкан өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу менен курулуш керектигин талап кылат. Бул керек болсо эл аралык укуктарга төп келген жобо дейт элчи. Ошондой эле өзбек элчиси Өзбекстан кыргыз кичи курулушунан каршы эместигин, алардын баары бирге отуруп чоң ГЭСтерде эле энергия бере алаарын белгилеп өттү. Кошумчалай кетсем, Өзбекстан Камбар ата бирдин курулушуна ачык эле каршы болуп келет. Расмий Ташкент, Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрүнө аралап аккан сууга өзү жалгыз ээлик кылбашы керек деген ойдо. Ошондой эле Казакстан болсо, бул тескерисинче Камбар ата бирдин курулушуна кызыктар экендигин билдирген болчу. Албетте дагы бир кошунабыз Казакстанда күйдүргүгө шектелген 25 адам ооруканага түшкөнү кабарланууда. Июнь айында бул илет Караганда, Алматы жана Түштүк Казакстан облустарында катталган болчу. Расмий маалыматтарга ылайык, Карагандада ооруга шектелген 20дан ашуун кишинин 8и күйдүргү аныкталып, алардын 2-өө каза тапкан. Казакстандагы бул жагдайдан улам Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара өткөрмө пункттарын бекемдеп, көзөмөлүн дагы күчөттү.
Дүйнө кабарларына назарыңыздарды бурам. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму Судандагы кан төгүүлөр тезинен токтотулушу керектигине чакырды. Жума күнү өлкөнүн түштүгүндөгү Жубе шаарында өлкө президентинин жан сакчысы вице-президент менен атышкан. Саясатчы бул эки оппоненттин тирешүүсүнүн айынан куралдуу кагылышууда уланып, оор аскери техникаларды колдонгонго чейин барышкан. Жыйынтыгында эки саясатчынын тирешүүсүнүн айынан жүздөгөн адамдын каны төгүлдү. Мындан 5 жыл мурун көз каранды сызыкталган Судан жарандык согушту баштан кечиргени маалым. Бир канча ирет элдешүү келишимдери түзүлгөнү менен чыр чатак бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Сапарыбызды улантабыз, баяндай турган дагы бул окуялар калды. Чубагажы телеканалдардан чыгуусуна тыюу салынышы канчалык чындыгы бар? Өзү Жалилов бул чектөөлөр ага жогору жактан болуп жатат десе, Коопсуздук кеңеши бул маалыматты калп экендигин айтты. Тологон туристтен кийин милиция чет элдиктердин коопсуздугун катуу контролго алмай болду. Алар негизги трассадан баштап көлдүн жээктерине чейин көзөмөлдөй болушту. Футбол талаасында мыкты аталып жеңишке жеткен Португалиянын тегерегинде кептер тынч элек. Роналдонун акыбалы, эмоцияга толгон португалиялыктар тууралуу биз бир аздан кийин бөлүшөбүз. 11 каналында эми редактордук серепке кезек берсек, өткөн аптада мурунку муфтий диний аалым Чубагажы Жалилов өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарынан четтетилгендигин айтып өттү. Анын катышуусу менен өткөн жөрүнтү радиолордо, ошол эле телеканалдарда бир катар программаларда дагы жабылганы белгилүү болду. Өзү Жалилов болсо бул чектөөлөр ага жогорудан болуп жаткандыгын айтканы менен Коопсуздук кеңеши ажыны чектеген чечим же болбосо көрсөтмөлөр болбогондугун билдирди. Кесиптешим Эленора Сагындык кызы Чубагажы жана бийликтин ортосундагы салкындап бараткан мамиле туурасында айтып берет. Сөз сизде. Ооба, туура айттыңыз. Ушул мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов өзү биринчилерден болуп, ага Кыргызстандагы массалык каражаттар аркылуу чыгып, дарс окууга, насаат айтууга тыюу салынганын билдирген экен. Бул сөзүн ушул өткөн жумада 8-июлда Бишкектеги мечиттердин биринде айтыптыр. Айтымында ал буга чейин ЛТР жана Марал ФМ радиосу аркылуу коомчулукка чыгып, сабактарын өтүп келе турган болсо, эми ага чектөө киргизип чыкпай калгандыгын айтып, нааразылыгын билдирген экен. Чынында Марал ФМ 2 жумадан бери мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов менен сабактар убактылуу токтотулганын ырасташты. Бирок ошол эле убакта бүгүн Коопсуздук комитети Чубагажы Жалиловдун айткандары боюнча расмий жооп кылып, эч кандай жогорудан андай көрсөтмө болбогонун, чектөөлөр болбогонун айтып актанып кетти десек болот. Буга чейин жума намаз тууралуу Чубагажы депутат Жанар Акаев менен кайым айтышканы да белгилүү. Андан кийин бул чырды жайгаруу үчүн президент да аралашканы бар. Деги эле бул конфликттин тамыры эмнеде болууда? Ооба, туура айттыңыз. Ушу өткөн айда июнда Кыргызстанда ушул жогорку кеңеш депутаттарынын парламенттеги түшкү тыныгуусун жума намазына байланыштуу 1 саатка жылдыруу боюнча демилгелер көтөрүлүп, жана бул маселеде Чубагажы Жалилов менен парламенттеги эң жаш депутаттардын бири Жанар Акаевдин ортосунда социалдык желелерде кайым айтышуу болгон. Жана бул жаңжал абдан ырбап кетип, жаңжал боюнча Улуттук коопсуздук комитети дагы ушул Чубагажы Жалиловго эскертүү бергенге мажбур болгон деп айтсак болот. Мындан тышкары ушул эки тарапты жараштыруу максатында президент өзү арачылыкка түштү деп да айткан болот. Анткени президент ушул диний аалымдарды жана ошол эле бул конфликтке катышы бар Жанар Акаевди чакырып өзү кабыл алган болчу. Бирок бул жерде белгилеп кетүүчү нерсе, бул жолугушка Чубагажы Жалилов келген эмес. Бүгүнкү күнгө чейин ал Чубагажы Жалилов ушул президент чакырса келбей койдубу же президент ал кишини чакырган жокпу, чакырбай коюп анан ошон үчүн барган жокпу, ушул маселе ачык тийден турат жана бул маселеде бир так жооп жок, бүдөмүк. Дагы бир суроо, серепчилер барган сайын Кыргызстанда дин фанаттары болгондо дагы ашынган радикалдар көбөйүп бараткандыгы айтылып эле жүрөт. Деги эле бул конфликт дагы багы тереңдесе, арты кандай болочу, болсо кандай жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн экен? Ошол эле серепчилердин пикири кандай? Социалдык желелердин күчү дейбизби же ушул Чубагажы Жалиловдун өзүнүн харизмасыбы? Айтор бүгүнкү күнү ал Кыргызстандагы руханий лидерге, тактап айта кетейин, бейрасмий руханий лидерге айланды десек болот. Анткени бүгүнкү күнгө бул кишинин фанаттары дейбизби же күйөрмандарыбы ондоп, жүздөп эмес, 10 миң деп саналат. Муну ал кишинин окуусуна келген, ал кишинин дарстарын куштарланып угууга келген адамдардын саны менен далилдесе болот деп ойлойм.
Бул нерсенин дагы бир жагдайы учурда Кыргызстанда ошол бийлик эмес же болбосо мыйзамга эмес диний лидерлердин айткандарын жогору коюп, алар менен эсептешип, алардын айткандары боюнча жашаган адамдар көбөйдү, динге берилгендер көбөйдү десек болот. Бул айрым серепчилердин айтымында бир аз коопсуздукту жаратат. Себеп дегенде коомдун ашыкча диндешип кетишинин дагы өзүнүн жыйынтыктары бар. Андыктан серепчилер ушул Кыргызстанда светтик жана светтик эмес өлкөнүн айырмасын даңазалай турган кандайдыр бир артуучулук кампанияларды же болбосо диний сабырдуулук, толеранттуулукту даңазалай турган кандайдыр бир иш-чараларды кенен өткөрүүнү сунуштап жатышат. Рахмат айтам. Өткөн аптада мурунку муфти диний аалым Чубак Ажы Жарилов өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарынын четтетилгендиги тууралуу маалыматын тегерегенде болду. Белгилей кетелик, Улуттук коопсуздук комитети Чубак Ажынын массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгуусуна чектөө киргизилген эместигин билдирди. Башка жаңылыктардан орус жаранын тоногон кылмышкерлердин окуясынан соң туристтердин коопсуздугун камсыздоо маселеси көтөрүлүш алды. Эми Ысык көл Бишкек жолун патролдук милиция башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мындан тышкары Кыргыз өкмөтү атайын курорттук милиция деген дагы түзүмдү киргизмек болду. Мындай көзөмөлдүн түшүмү кандай болот? Анан бир эле туристтер гана эмес, катардагы кыргызстандыктар дагы ушул жайы бою милицияга ишеним артып, бейгапар эс алышабы? Эстешим таразалап көрдү. Дүйнөлүк аренада Кыргызстандын туристтик тармагында потенциалы чоң. Жыл сайын экинчи Швейцария аталган чакан өлкөгө чет жактан атайын иш сапар жана эс алуу үчүн келген чет элдиктердин саны арбып барат. Буга албетте жаратылыштын болуп көрбөгөндө кооздугу себеп. Эс алууга алыстан сапар арттырып келген чет элдик жарандардын айрымдары ойдогудай ойноп күлүп кетишсе, кээ бирөөлөрү кылмышкерлердин торуна кабылышат. Былтыр мындай 9 кылмыш катталып, алардын канчасынын бет ачылды азырынча белгисиз. Ал эми быйылкы жылы сезон башталары менен эле коомчулукта резонанс жараткан Орусия жарандарын алдап тоноо фактысы катталып, көп өтпөй эле кылмышкерлер кармалышты. Себеби окуяны оңунан чечип берип, кылмышкерлерди тез аранын ичине кармоо буйругун өкмөт башчы Ички иштер министрине берген. Жыйынтыгында кылмышка шектүүлөр колго түшүрүлүп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Эске сала кетсек, окуя 4-июль күнү болгон. Анда Орусиянын жарандары Дмитрий жана Ирина мүмкүнчүлүгү чектелген баласын көлгө дарылоо үчүн алып бара жатып, милиция кийимин кийген, зөөкүр кылмышкерлердин кылтагына илинишкен. Шылуундар коноктордун болгон чөнтөктөрүн кагып алып, окуя болгон жерден из жашырып кете беришкен. Как вот эта речка называется? Красная речка? Речка Чуйзы. Учурда Ички иштер министрлиги туристтердин коопсуздугун сактоо максатында ишин күчөтүлгөн тартипте алып бара башташты. Ага жол кайгыл милициясынан тышкары көптөгөн башкармалыктын кызматкерлери дагы кошулушту. Ага катар жаңы мобилдүү автоунаагалар ишке киргизилди. Быйыл туристтик сезон ортолоп калган соң коопсуздук жаатында кандай жыйынтык болору азырынча белгисиз. Жолдо жүрүү көзөмөлүн алуу, бул жол кырсыктарын болтурбоо жана айдоочулар арасында жол эрежесин одоно бузган айдоочуларга чара көрүү жана ошо жолдордогу бүгүнкү күндөгү айдоочулардын муктаждыгына жана айдоочулар арасындагы чечилбей келген вопросторду ордунда чечүү максатында бүгүнкү күндө бизде 102 кызматы иштеп жатат. Ошол любой бардык милиция кызматы муктаж болгон малда 102 кызмат менен байланышса, ошол жерге, ошол аймакта өзүнчө патрулдун жана экипажы иштеп жаткан экипажы келип биринчи өзүнүн жардамын көрсөтөт. Серепчи Бакыт Бакитаевдин айтымында туристтердин коопсуздук маселеси канааттандырарлык эмес. Себеби алардын коопсуздугун сакташ үчүн милиция кызматкерлери жетиштүү болушу керек. Ички иштер министрлиги албетте булар аракетин жасап атат, бирок эч качан булар жетише албайт. Ошон үчүн эл менен иштеш керек. Эл кошулуп жардам бербесе, жарандар кошулуп жардам бербесе, милиция кызматкерлери аз, бүт туристтерге, бүт эмелерге жетишпейт. Чында эле бүгүнкү күндө булар коопсуздук жагынан аксап атат. Ысык көлдөгү эс алуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн курорттук милиция ишин жүргүзүп келет. Алар бөлүнүп алышып, көлдүн жээктерин эс алуучу жайларды жана пансионаттарды кыдырып коопсуздукту карап жүрүшөт. Андан тышкары атайын полктун милдеттерине арыздоолорду жана жабырлануучулардын телефон чалууларын тез аранын ичинде кабыл алуу кызматтары келет. Коопсуздукту сактоо милиция кызматынын милдети. Ошенткен менен туристтер дагы өз өмүрүнө өзү жоопкерчиликтүү болушу шарт.
Жекшемби күнү Бишкектеги тартууга эс алуу борборунда кырсык болуп 8 жаштагы бала аз жерден сууга чөгүп кете жаздады. Ооруканага жеткирилген бөбөктүн абалы учурда оор экендигин, эсине келе албай жаткандыгы кабарланууда. Ал эми Ак Буура дарыясында бири-бирин куткарам деп 3 жаран каза болгондугу кабарланууда. Жарандар бири-бирин куткарууга аракет жасап сууга секиришкен. Ушул оңдо кырсыктарга кабылып каза болгон жарандардын саны жыл башынан бери 48ге жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бул санда 20га жакындагы адам жаш өспүрүм балдар болуп эсептелет. Эми биз 41 жыл ичинде биринчи ирет Европанын чемпиону аталган португалиялыктар тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Эсиңиздерде болсо, акыркы жолу бул эки команда 84-жылы финалда ойноп, бирок ал жеңиште франциялыктар майрамдашкан экен. Эми тагдыр буйруп демекчи, Париждеги Stade de France стадионунда өткөн оюн европалык бразилиялыктар үчүн бул Европадагы биринчи алтын эле болуп калды. Португалиялык тарапка тараза ташты Эдер одуруп 109-мүнөттө миллиондор күткөн топту француздар дарбазасына киргизди. Басам дүйнөлүк желеде белгилүү футболчу Роналдуга үмүт артып жаткандыктан айтор жеңишке легендарылуу жана көптөр баягы кудайындай көргөн Роналдосуз эле жеткенин айтып дагы жатышат. Мына ушундай чечүүчү беттештерде кээде күтүлбөстүк нерселерден өзүңүз көрүп жаткандай эмоцияга толгон учурлардан дагы байкаса болот. Ошентип көптөрдүн оозун ачырган португалиялыктардын жеңишинен соң мен дагы сиздер менен коштошом. Мен Айгерим Жаныкул, сиздердин кызматыңыздарда болдум. Ал эми 11 каналындагы кетип жаткан жаңылыктарды биздин сайттан да акмалап туруңуз. Дарегиз 11 чекиткейже кечиресиздер. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.